жакшылык да жаманчылык Алладан экендигин, же болбосо биздин тагдырга ыйман келтиришибиз парз экендиги туурасында. Алла Тааланын жакшы менен жаманды, ачуу менен таттууну, жаратылышты жаратуудан мурун тагдыр кылып жазып койгонуна ыйман келтирүү парз. Демек кимде экен? Ыйман келтирип, мурун эле жазып койгон деп парз ишеничи бар экен. Демек ал эми ушул тагдыр жазуу бул Алланын илим сыпатына байланыштуу гана. Экен Алла Таала билип туруп жазган дейсиз. Болду. Ыйман келтирип бүттү, башка нерсе жок. Демек Алла Таала жазды, билип туруп жазды. Бардык нерсени, абалкын да акыркын да. Демек тагдырдагы ушундай нерсе экен. Эми Алла Таала Куранда эгер аларга жакшылык жетсе, бул Аллахтан дешет. Качан аларга жаманлык жетсе, бул сенден дешет. Аларга айт, бардыгы Алладан. Куллу мин индиллах. Бүткүл нерсе Алладан, же болсо Аллах Тааладан деп айткыла дейт. Демек жакшылык да бирөөдөн келбейт экен, жаманчылык да бирөөдөн келбейт экен, Алладан келет деп айткыла болот экен. Аллах халик кулли шей. Демек Алла бардык нерсени жаратуучусу. Демек Алла Таала жаратуу деген сөздө бардык ошо тагдыр да жаратылган, эмне көзгөн, эмне болгон болсо ошонун баарын жаратчы Аллах экен. Демек эми карайт экенбиз. Тагдырга ишенимдин ушундай бир чоң эмеси бар туугандар. Көп кээ тагдырга ишенишпейт. Мен баягы эмеде Мунаббихатта окуткан силерге мен Вахиб ибн Мунаббихтин бир жакшы сөзүн айтып бергем. Рахимулла Тааланын. Ал киши айтып аткан, ким 3 нерсеге разы болсо, 3 нерсени мойнуна алса, ал адам бактылуу болот, же болсо эч качан жаманчылык көрбөйт, же болсо дагы бирөөндө ал эч качан кайгырбайт деген. Ошонун бирөөсү ким тагдырга баш ийген болсо, же тагдырга моюн сунган болсо, ал бактылуу болот, эч качан кайгыга батпайт, анын ишин илгерилей берет экен. Демек биринчи жыл болгон. Демек тагдыр деген сөздө, мына мисалы дайыма айтабыз. Баш ийет деген парз дедик туурабы? Эми сен баш ийишиң кандай болду? Оордуң, эмне болду? Алладан дептиң. Байып кеттиң, Алладан дедиң. Кедей болдуң, Алладан дедиң. Карасаң, эми субханалла, бүт кыймылдап аткан, кыймылдай турган, кыймылдап бүткөн нерсени дагы Алладан деп ишениш, эмне экен? Бул тагдырга ишенүү болот. Баш ийүү деген сөз. Кыргызда болсо пешенеге жазылган нерсеге эмне экен? Көрөбүз. Эл менен көрөбүз деген сөз бар бизде. Пешенеге жазылганды көрөбүз дегени бар. Маңдайга жазылганды көрөбүз дегени бар. Ушул сөздүн бардыгы тең тагдырга баш ийүү деген сөз экен да. Кара? Демек, кимде эми тагдырга баш ийсе, мисалы алса, ушул акыбалда кайсы нерсеге туш болсоң, ошол нерсеге разы болсоң, бул Кудай Таалам кылган иши болду деп разы боло турган болсоң, эми жеңилчиликтин жолдору болот экен. 4 аятта Алла Таала жеңилчиликти айтат да, таквачылыкка коет. Таквачылыктын башаты бул Кудай Тааланын жазып койгон нерсесине разы болушта башталат, унутпаш керек. Кээ бир адамдар таква болом дейт, сакалды узун коет, чепкенди кийет, намазды узун окуйт, бирок качанага башына бир проблема келе турган болсо, өзүн жоготкуп коет. Ал адам таква болбойт, ал көр таква деп коет. Мен устазым айтканда тыквачылык, ал таквачылык, тыквачылык ал. Ошол себептен көпчүлүктөр ушул нерсени айтат. Бул нерседе таквачылык эмне деген? Таквачылык деген башаты ошол сенин менен мен Кудайымдын, Аллахымдын, жаратуучумдун бардык жазып койгон нерсесине некен разы болуш керек. Разы болдуң, баш ийдиң. Я Алла, сен илим кадим менен, сен илгертен болгон өзүңө тиешелүү илим менен жазып койгонсуң, я Алла. Мен көтөрө ала турган нерсени жаздың, көтөрө албай турган нерсени жазган жоксуң, я Алла. Сен мен ушу мага ушу керектүү нерсени жаздың, кереги жок нерсени жазбай койдуң. Тытындың, иштедиң, бирок акырында банкрот болуп калдың. Эмнеге мындай болуп атат? Эмне үчүн мен дебеш керек экен да. Айтыш керек экен, субханалла. Значит, бул мага азыр кереги жок дешет. Карасаң кандай нерсе, чоң маселе да. Субхан, тытындың, ушунча иштедиң, керелден кечки иштедиң. 1 ай салдың, 1 жыл жүрдүң, субханалла, болбой калды. Эми эмне болду? Сен бул тагдырымда, субханалла, азынча мага кереги жок экен. Аллах Таала ушундай жазды мага. Башка жагына кетип берет экенсиң да. Бияк жагынан баштап кетип берет экенсиң. Алла Таала ушундай зат. Мына кыргызда сөз бар элесиздер, энди эмне дейт, жүгүргөндүк эмес, буйргандык дейт. Лайбай сонун сөз да, мына тагдыр да, мына карасаң, кыргыздар ушундай мындай таамай айтып койгонда, жүгүргөндүк эмес эмне экен? Буйргандыкы.
Демек, эгерде Субхана эгерде буйруа турган болсочу бир нерсе, ошо тагдырыңа жазылып болгон болсочу, сен ушул жерде отуруп эле ата бересиң да. Ушул отуруп эле ата бересиң. Эгерде тагдырың жок болуп турган болсо, Субхана, Алла сени Америкага жөнөтөт, Россияга жөнөтөт. Ушун рызкыңды издейсиң, деп эптеп жүр, мисалы, тияктан 5 сом, бияктан 3 сом, тияктан эптеп чогулуп келесиң, анан бияктан бир тойдон кийин оймуртулчу. Ушундай анын тагдыры ушундай болчу да. Кээ адам бай болуп кетсем дейт, ушундай болуп кетсем, мондай болуп кетсем, субханалла, анан муну буга чаптасам, канча деген коучтар да жүрөт да. Канча ушуну кантип көбөйүп кетсе деп жүрөт да. Эми субханалла, биз болсо мусулман эткенбиз, кичине аракет кылат экенбиз, машалла. Алла каалап койсо берип салат, Алла кааласа алып коет. Алла кааласа мисалы кыз берем деп аткарсаң, кааласам эркек берем деп атат. Кааласам экөөнү тең берем, кааласам бербей коем дейт да. Алла өзү айтып атат, ачык айтып атат да. Кааласам кыз берем, кааласам эркек берем, кааласам экөөнүдөн кошуп берем, кааласам жуптап берем, кааласам бербей коем. Алланын привилегиясы экен. Ушундай нерсе. Демек, ким ушуга разы болсо, мына азыркы данный моментте мына ушул убакытта турган нерсеңе разы болсоң, сен чыныгы момунсуң. Анан эртең Кудай Таала башыңа эмне сала турган болсо, ошол нерсени көтөрсөң, сен чыныгы момунсуң. Ал эми өтүп кеткенсе кейбе бул да Алла жазып койгон деп туруп ошол нерсеге дагы моюнсуна турсаң, анда Кудай билсе сен бейиштиксиң уже. Иман ушундай болот. Тагдырга башы негизи көбүнчөсү тагдыр жөнүндө, жан жөнүндө биз мусулмандар талашпайбыз. Жан жөнүндө, анан тагдыр жөнүндө талашканга тыюу салынган. Эмне үчүн мындай, тигиндей мындай. Бизден аракет экен дагы, аракет экен. Анан кийин Кудай Таала жазган нерсени күтүү экен. Бизден аракет, күтүү. Анан тагдырга жазган болсо ошону отуруп болбойт экен. Адам атадан калып калыптыр да. Адам алейхисалам бейиштен эмне болду? Ачка түштү, келди, курсагы ток түшкөн да. Көргөн эмес ачка чыгып экен. Эч чыга ажаткана билген эмес. Ушундай рахат. Бейиштен жерге түштү. Бир нече убакыттан кийин кургур деп баштады. Кургур. Я Алла, бул кургур дүйнө эмне болот деди. Я Алла, бул эмне болот? Бул эмне, я Алла? Деди, бул ачкалык деди. Ачкалык деп махлукту салды Алла Таала адамдын ичине. Ачкачылык да бул махлук. Салды экен, бул ачкачылык деди. Эми сен ушунда ачык болосуң. Я Алла, муну эмне кылайын деди. Мен муну же деди. Өкүм кылды. Баягы субханалла, эмне экен? Бейиштин толугунан түшөт. Адам кургур ачып атат, туу чуркап койгон, тура калып чуркаптыр аркасынданчы. О баягы нанды чуркап, баягы Адам алейхисалам чуркаган жерине келип нан түшкөн турбай. Кайра. Адам, кургурушу өзүң ачкачынын аркасынан чуркабаганыңда, сенин бала бакыраңды эч качан чуркабап ушундай ырышкы түшүп турмак. Эми сенин сүннөтүң деп адам баласы өмүр өткөнгө чейин кара курсактын аркасынан чуркап жүрөт. Биз өмүр бою ушинтип чуркап жүрөт экенбиз. Кичинекей бир нерсенин аркасынан чуркайт экен. Тагдыр ушундай экен. Бул дүйнө ушундай бир эмне экен? Кыймылдай турган, аракет кыла турган дүйнө экен да. Ал эмне аракетиңден келип чыккан жыйынтык ошо Кудайдын жазганы болуп экен. Ошо тагдыр экен. Аракет кылабызбы? Тагдыр разыбызбы? Амин. Алла Таала баардыгы тагдыр разы болушка, өзүнүн жолунда бекем болушка тауфик берсин. Амин. Ооба. Алла Субхана Таалага чек шүгүрлөр болсун. Şu көп жерден şu дават ишине салым кошуп аткан дамырлардын бири деп айтсак болот. Мына азыр 3 күнгө чыккыла, 4 күнгө чыккыла деп мына азыр кече келдик биз. Кече келгенден бери жүрөк аябай жибип атат да дамбалар. Алла разы болсун. Бир турганда анан ушу даватка чыгып дегенде ушуга терең кабыл алып чыкканга аракет кылалы. Анан дамбаларга бир аз кичине белегим бар десим, берип коелу. Дамбаларга астык кылат негизи. Мындайлардан миллион берсек дагы астык кылат. Ого, уже Damlaga. O. Razmeri. Bizler dua. Amin. O жараткан Алла ушул жерде отурган баарыбызга Таала эң биринчиден иман берсин. Дамбаладан баарыбыз ыраазы бололу. Анткени 200 мамлекетте ушул иш болуп атат дейт, ушуга Алла Таала салым кошуп атат. Ар дайым Алла Таала ар бири салым кошконго аракет кылалы бир турганда. Ушул жерден болбос эмеге келдик баарыбыз тең, Бирок ошонун баарын тең туралап түстөп, мына илимдүүлөр, билимдүүлөр тура жолго көрсөтүп аткандан үчүн тура түшүнөлү бир турганда. Аракет кылалы, анан 3 күнгө чыгалы, 4 күнгө да чыгалы, 4 айга да ниет кылалы. Мастура жамаат менен ниет кылып коюңуздар, Ар дайым Алла Таала
Алла Таала дамылага күч кубат берсин. Ар дайым Алла Таала иштериңерге береке берсин. Баарыңыздарга Алла Таала ден соолук, тынчтык берсин. Бала акыраңардын баарын дин менен Алла Таала кабыл кылсын. Кыргызстан мамлекетибизди өркүндөтүп өстүрсүн дин менен. Ар дайым Алла Таала тарапка умтуруп жүрүүчү Алла Таала насип етсин. Эки дүйнөгө бактуу болсун. Амин. Алла разы болсун. Дамыланы кучактап коелу. Дамыланы баарыбыз кучактап коелу. Бол, жоқ, жоқ.